кечечкечи. Тем более көптөн бери үйдө отурган аялдарга, айымдарга өтө эле керек экен да. Бардыгы жакшы, семьямда күйөөм менен аябай жакшы. Анан бир аз проблемалар болгон. Курс аялдардан катышып калдым да сагына. Үй бүлөлүк бакыт, балдарыңыз туура болсун. Чоң рахмат. Үй бүлөсүн аман болуңуз. Рахмат. Мен атым Элифан, мен 89 болом. Мен өзүм кесибим боюнча экономист, буга чейин банкта иштечүмүн. Анан боюмдан болуп төрөгчү иш. Ошол 30-40 мүнөттүн ичинде эмне менен, медитация менен өзүбүз осознанность эң башкы нерсе. Биз жанагы самотекко чыштап коебуз. Биз мынтип коебуз да, мынтип ойлонуп алып, визуализация дегенде, визуализация эми өзүңөр түшүнөсүңөр да эмне экенин, уже айгерим сагып аткан. Бүгүн башым керек, бул встреча. Эки балама карап, аты көтөрүп келбедим. Эми конфет коч, если можно, или там печеньки. Ошондой жакшы айымдар экен, ошондой эмеден көрүп эле аябай кызыгычу. Инстада эмеден группаларда окуп келген. Ошо баарыңар ийгилик, ошо Айгеримге рахмат. Ошо баарыңар ошо өзүңөрдүн ишиңер менен, семьяңар менен. Амина, 95-темин. Жаңадан кичинекей окшойм мен. Азыркы учурда мен өзүм эмеден Жалалбектен Аксай районунда. Анан бул жакка Окуй бериш керек. Окуган сайын жаңы инсайттар болот. ошо Айгерим эженин оюнуна катышкандан бери ошо блокнот ачкам да, блокнот ачып, ар бир мисалы расходу полный жазып, уже канча кетти, булайда канча иштеп, мен ошентип баштасам жолдошум болсо, ай молодец. Мурун эле типа эме кылбайт белең да, мурун эле тапсаң болмок экен да, ошентип да, азыр 7 жыл болду. Кайненем менен чогуу жашайт. Азыр чоңдуга кеткен. Азыр дагы күйөөм 3 жылымды карап калды. Айнеңдер жактабы? Кайненем азыр Кызылкаяда. Өзүбүз казда жашайбыз. Анан Айгерим эжеге өтө чоң ыраазычылыгымды билдирем. Көп нерсеге жеттим ушул кишинин эмесинен. Эми Алла таалам немесинен да, себепчи кылып койду да. Болбосо мен үйдө эле отура бермейдим. Бул эжелер айтмакчы, 3 жылдын менен мен деле мындай жана көп ишенч эмесмин негизичи. Эмечимде баары эле жөн эле бир эме деп элечи ойлой берчүмүн. Анан ушунун баарынан бул эжем себепчи болду. Өзүм бир тууган эжем, мынакей аты Зарина. Өзү эмеге жазып Айгеримге мен өзүмдөмө алып койдум, сен ошо катышасың деди. Хорошо, катышып эмедим. Айгеримден көп жакшы нерселерди алдым. Менде өзүм бир балам бар. Кайненем жакшы киши, кайненем, кайнатам, эжелерим. Потоктун легендасы болду өзүнчө нарчы. Самая активная, да, чем 6-чыдабы? Результаты прям квантовый скачок-то чынарыдычы. Да, у нее прям вообще шикарные результаты. Ну-ка, давайте, быстро выкладывайте. Так, мен атым Чынара. Мен мектепте английский мугалим болуп иштейм. Начальник класстарга сабактайм да. Мен жашоом кандай? Обычный эле 3 балам бар, жумушка эптеп барып, сабагым өтүп келип, обычный жашоо да, өзүмө кайталанган. Бирок все время өзүмдү изденип, өзүмдү таап, мындай сабак берсем да интересный, жашоом интересный кылып, өзүм аябай тез көргүм келчү дейсиз. Mesela эмнеден баштадым, издей жүрө берем. Анан Анжеликанын эмесинен сторисинен көрүп калдым, Айгерим деп тек баштай электе эле даже. Жазында болчу. Жазында эле. Я же там выиграла у нее 10 000. Ошондо мен эметкем, анан мынтип эле басып кирип көрөйүнчү десем эле, простая эле эметкен, биздин эле жашообуз окшогон эмеге жазып көрөйүнчү. Круто. Подписаться алып коесуң деп эметкен да. Посттарын окуп кандай кыйналганын эметпи, ой, сонун экен деп. Бирок курстарын ошондо биринчи баштаган билген, ошондо курс башталды 1000 сом, 10 куратора 500 сом деген ой, ушинтип качышкым келип бирок. Летом, жайда.
короче, сторис ойын жасайын дегенде, короче, 500 сомду врачкама тап деп, короче, 500 сом салдырып тұрып қатышам. Самое интересное что-то. Қатышып, анан, не қылдым. Сабақтан көрдім, телефон Samsung'тың деген приложение жоқ тұрып. Түніменен жасап көрдім ойындардычы. Жасап, бір-екі айтқандай жіберіп, там, неме қылып көрдім. Ешкім жазбай қойды да, бір-екі жол жасым, екі жол жасым. Соттан никто деп, екінші бросила, штап салды. Анан бір күні... Это не мое деп қойды. Да, не мое деп штап қойдым да, анан да ашып көртірді. Бір күні айтерімден ақша марафон бойынша 200 сом деп шынтенен анчутады. Ойлап кетіп, әкелейін, короче, вот, мен курсыны сатып алғам, короче, 500 сомға егерді стоит, короче, ақша вообще табылбай қойдым, короче, нагло лечи, давай, Да. давай. Я немножко офигела тогда. Да, жазып қойшы деп, нагло деп, бетімді табақтағылды жазып қойдым да. Жоқ келген жоқ, ұмытып қалдым, мына бір күн қайда келсем, жазды. Если айделім ошында, очень надеюсь, вы что, типа, мне, қатып айтып қойсо, я бы отписалась, и ошында... Қайсы жыл қылыз? 91. И анан, если ошондо катуу сүйлөп эметип койсо, я бы, наверное, все деп үмүт калмакмын, айделим, жумшак эле айтты, снаряде эстеген. Жашауыңызға жоопкерчилик албайт экенсиз, хорошо, кошуп коём. Деп кошот экен, көзүм ачылып туруп, просто окуп туруп эле. Ошондо эле башталып, заданияларды с удовольствием аткарып, адай женский энергияга келдим, аяктап, эмелердин баарын аткарып эле, все, мындай скачок, действительно. Да, жумушка реально. барам, жумушта учительскийде отурсаң, мугалимдер баары эле отурат, баягы проблема. Короче, кирем, давайте деп, Сумасшедший деген жок. что с тобой деле баарысы. Короче, өзүңө создавать этсиңер аларды берсеңер, кирген сайын стал эмеге учительскийге барып бийлейбиз. Өзүм бийлей берем, алар көрө жырга отура беришет. В общем, вообще круто, мен жашоом действительно көрдүм. Күйөөм менен отношения вообще супер, вообще Свидание чыккан. Свиданияга барабыз, буюрса ночью вообще. Это женская энергия, да? Вообще 100% ашып кеткен, вообще супер круто, чоң рахмат Кулдар айым, вообще чоң рахмат. Көзүмдү ачып жашоомду себепчи болгонуңузга. Ошо, акасы өзүбүздүн эле башыбыздагы эмелер, акасы өзүбүз жоопкерчилик алып эле кылам десек эле кыла берет экен. Кылбайм десе кыла берет экен, ошон үчүн Кулдар вообще молодцы. Только вперед. Каалаган коюп эле ошону ич жашына беришибиз керек. Сарнеже, сөз сизде. Сөз мендеби? Ооба. Мен деле жаш элекмин да. Не, усы сиз окшойсуз? Экөөңөр тең. Нет, сиз, по-моему, сиз 87-сиз, да? А, да, улукенсиз. 82. Мен 82. Анда элеме турбайм да, 90. Жок, тигине жеке болду. 90. А, жок, биякта тийги. Мени канча бар экен? Менин атым Зарина. Чын атым айтпай эле бурулат. Аз айтып берет Айнура жөнүндө. Менин атым Зарина. Мен эмне өзүм 19 жылдан бери өзүм тигем, дизайнерский көйнөктөр тигем. Андан кийин Айкеримге келип калганым, мунун историясын угуп алып шолоктоп ыйлапмын. Чын, аны деген менин консультант кызым мага берип коюп атпай, английский курс болот деген да. Вот берип коюп, аны окуп, ой мен срочно жазылам деп, сразу сүйлөшүп баштап, историяны угуп алып, шок болуп ыйлап бир сыйра. Анан кийин ошентип эле келип калдым Айкеримге. Андан кийин эмне болду? Андан кийин курс ачылып калды, 5-поток. Ошого жазылайын деп эле андан кийин жазылдым. Жазылып, ал жерден да көп нерселерди уктум. Вот у нее то, что хорошо, она все берет и делает. Бизге окшоп ойлонуп, мисалы үчүн мен 5 балам бар. 5 балам бар. Мисалы үчүн биринчи очередь биз баланы коебуз го? Балдарды коебуз, негизи балдарды коелу, анан балдарды ойлоп эле, анан балдарга алып берейин. Анан ойлондум да, кой депчи, өзгөрөйүн дедим. Өзгөргөндө кандай эми? Анан Айгеримге жазылып, Айгерим менен сүйлөшүп баштадым. Анан курсуна катыштым. Курсуна катышканда көп нерселерди алдым. Мне нравится в ней то, что она берет и делает. А мен мисалы үчүн ойлоп, аны откладывать этип коюп, анан дагы кыламбы, кылбаймбы, кылсамбы, болбой калсачы, кечке ойлоно берем да. Вот, ошентип курстан мен көп жакшы нерселерди алдым, Айгерим. Хотя она младше меня, но по знанию
больше знает. Жана кыргызда деле айтылат го, көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет деп. Хотя вот эти все действия мы сами знаем, билебиз да, но мы не делаем. Ошон үчүн бир направитель болуш керек да, направитель болуп ошо. Айгерим аябай жакшы жерде, мен ага чейин дагы мен курстарга катышып келаткам. Просто Айгеримден то, что простота нравится, да? Вот. Ошентип эле сабагына катыштым, сабактан кийин эмне кылдым? Кой, мен деле Айгеримден кылып көрөйүн дедим. Анан кийин кызым менен сүйлөшүп, кызым эмне деди, мам, мусульманский товарларды сатса кандай болот? А мен аны 1 жылдан бери ойлонуп келаткам, негизи 1 жылдан бери ойлонуп келаткам. Анан кызым ошентип айтты, как раз. Ну давай, а чё? Деп туруп эле страничка ачты. Мусульманский товарларды сатып, интернет-магазин ачты. Ал деген жана эмеден кийин болду. Качан жолуктук эле? Встреча Жасмин. Мастеркидің встречасы. Ошол жолуккандан кийин ошол келди дагы, анан кызым экөөбүз сүйлөшүп туруп, давай дедик дагы, алдык, анан земелер выкладывать этип баштадык, заказдар келе баштады. Ошентип кызым дагы интернет-магазинде болуп калды. Буюрса. Круто. Ошентип эле дагы эмнесин айтты. Бул жанагы Гимзарин айтып кетмекчи, көп окуган эмес, көптү көргөн жаш уудан эмес да. Менин жашоомдо деле өйдөгүдөйлөр болгон, жоготуулар болгон, оорулар болгон дегенде. Ошонун негизинде жанагы такшалдым. Ошонун негизинде күчтүү болдум. Ошонун негизинде азыр до сих пор иштеп келатам, до сих пор онлайн курстарга катышам. Сюрприз! Мен основной сюрпризин токтотканды любой жака эле. Чечип бересиң? О, барын тартмай. Биздин блогер көрүп жүрөсүзбү токтоканды? Ана фуд-блогер, да, фуд-блогер. Любой жактан токтоканды сюрприз кылып алам да. Кыздар, силерге сюрприз. Мен сага бүгүн Таныгандар үчүн сюрприз. Баары таанып экен, баары. бүгүн жазылды мен сага. Кызымды жаздым. О, баары. Токтоканды күндө сен подписчиктер экен баары. Баардан келетен экен токтоканды. Бардығына жағып атса, азын-ашты елге жағады. Клиент арығандай болады да, мысалы үшінші заказ бергеннен өзіңе жаққан мен аға жақпай қошым. Башқа біреулерге беріш керек. Жағып тұрса дағы капризный адамдар көп негативный Мен ең бастағанда кішкентай негатив жазып қойса, Mesela 2-3 gün burun görgümde ayla otkan tam ошомен унутуп кеттим. Анан кийин бүгүн эртең ачсам дагы эле бир күнгө узарттым десем. Мен кызыма күлөп кайтып, "Качта мен үчүн узарттыр бул" депчи. Атам бизде негизи ушундай экен. Как будто ма 5 күн мурун атайын 5 күн эме берем. Арал. Берген 12-де салбашта. Мындай улам алып салган эжинсан, как будто мындай жок болуп кете тургансычы. Именно бүгүн акыр бүгүн азыр саат 5ден башталат. 5ден кечки саат 9-га 3 саат аралыгында вообще болбаган телефоным. Ошол күнү эле салса токтогон. Биздин 6-потокко курска катышкан Элинадан өзүнүн отзыв угалы курс боюнча. Бул курска катышканыма биринчиден аябай ыраазымын. Көптөгөн бар турмушта колдонуп эле ар бирибиздин башыбызда болуп турган нерселер, мындай билесиң, муну билем, тигини билем эле деп жүргөн нерселер, бирок ошону турмушта колдоно билбей экенбиз. Жашоодо өзүңө, мисалы өзүңдү өзүң сүйлөө, баарын билгениң менен бирок колдонбой келет экенбиз. Сабактан көп жакшы нерселерди алдым. Буга чейин эмне алдың? Основной өзүңдү сүйүү дегенди кичинеден калыптандыра баштадым. Анан жоопкерчилик боюнча, өзүңө жоопкерчиликти алуу боюнча бир аз ошо дагы иштеш керек. Убакыт керек экен, иштеш керек экен. Негизи токтонбош керек экен. Тем более үйдө отурган балдар менен үйдө отурган айымга аябай
керектүү сабактар, керектүү курс дагы да болсо өзүбүздү өнүктүрөбүз деген жакшы тилектер бар. Эң основной ошо көбүнчө вот негативди көп ойлой берчүмүн. Азыр ошо негативди ойлогон бир 30%ке жоюлуп калды. Өзүмө кадимкидей сезилип атат. Ошентсе дагы баягы убакыт керек. Чоң рахмат Айгерим. Чоң рахмат. 5-чи потокто курска катышкан Меликан эжеден отзыв. Саламатсыздарбы, Айгеримдин катталуучулары жана курска катышкан жалпы кыз келиндер. Мен 5-чи курста потокто марафонго катышкам. Марафон эмнеси мен жакты? Марафон буга чейинки билбеген элементарный эле өзүн өзү өнүктүрүү, сүйүү, алдыга максат коюу, кандай ошо максатка кантип жетиш керек, үйлөлүк маселе, там женская энергия, өзүңдү сүйүү, жалпысынан айтканда бардыгына кандай мамиле кылыш керек, өзүң жакындарыңа, жолдошуңа, балдарыңа, ошонун баарын билчү эмес экенмин, мындай элементарный. Анан кийин уже курстан көп нерселерди үйрөндүм, өзүмө керектүү нерселерди алдым. Андан топтолдо эле мындай көп нерселерди, видео, китептерди окуп, уже өзүмөн эле уже алдыга жылуулар болуп атат, Кудайга шүгүр. Мен бул мен бир курска катышып эле, мен айтпайм өзүмдү өзгөрүп аябай эме болуп кеттим деп. Бул башталышы, База. Башталышы. Мындан нары дагы уже жол ачылды десем болот. Анткени бул мен өзгөргүм келип, эмнеден баштарымды билбей жүргөм буга чейин. Эмне кылышымдычы? Үйдө отуруп, стресс болуп, депрессия болуп, элементарный эле. Айгерим ошого себепчи болду. Ошондон кийин уже мен кандай десем, өзүмдү кичине болсо дагы колго алып, сүйүп, уже бир нерсе кылгым келип калды. Ошо барыңарга курска катышкыла деметмин. Мен анткени мен катышып жалеть этпейм, өкүнбөйм, аябай ыраазымын. Ошо мындай болбогон эле 1000 сом, 2000 сом экен, эми бул кимдир бирөөлөр үчүн может акча чыгат. Но если акча болуп турса, катышып алсаңар, силерге кийинки жашооңорго чоң жардам берет. Рахмат. Терең дем алабыз. Өпкө толуп дем алып, кичине кармайбыз. Демибизди кармап кое беребиз, чыгарабыз. Дагы ушул техниканы кайталайбыз. Это на видео? На видео снимать, да. Отче потокто эң катышкан прям квантовый скачок сон нуркалган кичине белегим бар белек болсо чоң рахмат баардык тилектериңизди уктайбыз. Бул эң биринчиси дагы бир сизге белегим бар. Республика психолог деп айткан акыркы сабакта ошо катыр психологдон сизге бекер консультация. Астра психологтан бесплатная консультация, подарок. Ура, Баштан. 5-чи потокто курсума катышкан, 6-чы потокто мен кураторум болгон. Эң сонунда баарыңыздар билесиздер, 6-чы потокто кыздар баардыгы кеңеш алып, аябай сонун результатка да алышты. Мен аябай ыраазымын ушул жашоомо келгенде. Мисалы кичине белегим бар, ошондо кандай белек алгым келип бүтүн битеп деп жазганда. Мынайга
Kitap alganda öyle. Бүгүн 26 декабрь 2020 жыл Бишкек шаарында бизде өтө сонун жолугуш болду. Кана ким бар? Вообще супер болду. Медитация. Бомба. Сонун. Бүгүнкү жолугушудан Токтокандан отзыв алалы. Токтокан. Мен чыныгы ичимдеги нерсени айтайын. Айгерим эжеге чоң рахмат. Ушул интернет аркылуу ушундай адамдар менен жолугуп, таанышып, кичине болсо да, кичине деп айта албайм. Бүгүн ушунчалык аябай көп пайдалуу маалымат алдым өзүм үчүн. Айгерим эженин курстары эч кимге бир эме минус жагы болбойт. Чөнтөгүңүздөрдү ойлонбой эле катышсаңыздар 2 эсе 3 эсе деп кайтат ошол нерсе. Айгерим эжеге рахмат айтып отурасыздар. Андыктан мен өзүм чыныгы өзүм эмем айтып атам. Андыктан баарыңыздар курсуна жазылыңыздар. Эч качан өкүнбөйсүздөр. 6 потоктун эң активдүү катышкан эжебиз мына Чынар эже. Чынар эже, сиз биринчи курс жөнүндө отзыв айта кетиңиз. Курс кандай болду? Кыздар курс сонун абдан сонун катышкыла, өзүңөрдөн эч нерсени аябагыла, өзүңөрдү сүйгүлө. Баары сонун болот. Вообще супер. Чоң рахмат. Кандай жыйынтык алдыңыз ушул курстан сиз? Жыйынтыктар вообще сонун. Мен жашоом 180 градуска эметилди. Көтөрүлдү, өзгөрүлдү десем болот. Эч качан өкүнбөймүн. Вообще баары сонун. Чоң рахмат. Белек кутуп алдым кыздар. Чоң рахмат. Чынар эже, бүгүнкү жолугушуу жөнүндө сиздин ой пикириңиз? Жолугушууда сонун айымдар келди, күчтүү деген айымдар келди. Алар өзлөрүнүн жыйынтыктары менен өзлөрүнүн Чынар эжеден бүгүнкү встреча боюнча отзыв. Кыздар, мен сонун бүгүн жолугушууга келдим. Биякта көптөгөн күчтүү айымдар бар экен. Жашоолорун кандай өзгөрткөн жолдорун баарын айтып берди. Сонун медитация болду кыздар. Келгиле, ушундай жолугушуудан калбагыла, өзүңөрдү сүйгүлө, жашооңорду баары өзгөрүлөт. Чоң рахмат. Амина бизде 2 күндүк акшам марафонуна катышкан. Амина, ошол марафон жөнүндө отзыв айта кетсең. Салам барыңарга. Мен Айгерим эжени ошол Instagram баракча аркылуу таптым. Тапканыма эч качан өкүнбөймүн. Себеби ал жактан акча марафонуна катышып, көптөгөн нерселерди өзүмө сабак алдым десем жаңылышпайм. Силер дагы катышкыла, өкүнбөйсүңөр. Мен ушул Айгерим эженин 2 күндүк марафонуна катышып, азыр өзүмдүн чакан бизнесимди баштадым. Айгерим эже, сизге разы болсун. Бүгүн бизде сонун жолугушуу болду. Ошол боюнча Амина отзывыңды айта кетсең, ой пикириңди. Бүгүнкү жолугушууга келгениме да абдан кубанычтамын. Себеби жакшы инсандар менен тааныштым. Жакшы эжелерден жакшы советтерди алдым десем жаңылышпайм. Эми ошону жашоомо колдонгонго аракет кылам. Аябай сонун болду бүгүн жолугушуу. Айгерим эже, сизге терең ыраазычылыгымды билдирем. Мындан кийин дагы сизден көптөгөн нерселер үйрөнгүм келет. Үйрөнөм деп алдыга максат койдум. Рахмат сизге. 6 потокко катышкан Кулпунайдан курс боюнча отзыв. Бул курска катышканыма өкүнбөйм эч качан. Аябай жакшы нерселерди үйрөндүм. Айгерим эжеге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Сизге рахмат. Мындан ары да курстарыңызга катышам деген ниеттемин. Дайыма сиздин курстарыңызга катышам. Эмне ала алдыңар ошол курстан? Основной эң башкысы. Курстан көп нерсени үйрөндүм. Өзүмдү сүйдүм десем да болот. Көп нерсени үйрөндүм. Ичимдеги душа агарды десем дагы жаңылышпайм да. Чоң рахмат. Бүгүнкү встречадан Кулпунайдан отзыв. Жолугушкандай болду? Жолугушуу абдан сонун болду. Жакшы маанайда отурдук. Көп нерселерди үйрөндүк мындан дагы. Келгениме өкүнбөймүн. Буга жөнөткөн жолдошума да ыраазычылык билдирем. Балдарымды карап калганыга. Рахмат, сизге дагы рахмат. 6 потокто бизге курска катышкан Нурзат курс кандай болду? Өзүңөр эмне сонун ала алдың? Салам достор, мен Айгерим эженин жаңы мен деген курсуна катышкам. Курстан эң чоң нерселерди ала алдым. Жаңы жашоонун эшиктери ачылды мен үчүн. Айгерим эжеге чоң рахмат, ушундай айымдарга жардам берип, жакшы жашоого үйрөтүп атканына ыраазымын. Аллах разы болсун сизге. Чоң рахмат. Бүгүн бизде сонун встреча болду. Нурзаттан отзыв. Нурзат, встреча кандай болду? Бүгүнкү жолугушуу мага аябай жакты. Эң сонун
мотивация ала алдым, медитация жөнүндө үйрөндүм. Буюрса көп жолугушууга келип турабыз. Сиздер да келип катышыңыздар. Күтөбүз. Чоң рахмат. 5-потокто курска катышкан Зарина эже сизден отзыв. Отзыв эми словами не передать. Девочки, прям ушундай встречаларга келип тургула. Өзүңөрдү жакшы жаңыланууга ачык болуп тургула. Айгеримдин сабактарына катышкыла, потому что өзгөрүүлөр 200%ке прям өзгөрөсүңөр. Вообще классно. 5-потоктогу Зарина эженин именно курстан алган результаттары менен бөлүшүп өтсүн. Результаттарым кызыма интернет-магазин ачканга жардам бердим. То есть мен кызым интернет-магазин ачты. Жана ошондой эле өзүмдө страх болуп аткан канчадан бери. Өзүм дагы өзүмдүн курсумду запускать эттим. Кудай буйрса, эртең понедельник күнү уже кудай буйрса курсумдун 1-күнү болот. Супер. Вообще супер. Классно, рахмат Айгерим. Бүгүн мына мондай сонун белек алдым. Мунун ичинде эмне бар десеңиздер, Белая реканын продукциясы экен. Мына. Май. Так. Малина дейт, био-йогурт дейт. Круто. Так, био-йогурт. Био-йогурт банан дейт. Все сонун, чоң рахмат. Бул жакта моцарелла сыр. Быштак, творог. Анан мындай сонун кефир. Чоң рахмат. Бүгүн 26 декабрь 2020 жыл Бишкек шаарында бизде өтө сонун жолугушуу болду. Кана ким бар? Вообще супер болду. Медитация. Бомба. Сонун. Бүгүнкү жолугушуудан Токтокандан отзыв алалы. Токтокан. Мен чыныгы ичимдеги нерсени айтайын. Айгерим эжеге чоң рахмат. Ушул интернет аркылуу ушундай адамдар менен жолугуп, таанышып, кичине болсо да, кичине деп айта албайм, бүгүн ушунчалык аябай көп пайдалуу маалымат алдым өзүм үчүн. Айгерим эженин курстары эч кимге бир эме минус жагы болбойт. Чөнтөгүңүздөрдү ойлонбой эле катышсаңыздар 2 эсе, 3 эсе деп кайтат ошол нерсе. Айгерим эжеге рахмат айтып эле отурасыздар. Андыктан мен өзүм чыныгы өзүм эмем айтып атам. Андыктан баарыңыздар курсуна жазылыңыздар. Эч качан өкүнбөйсүздөр. Чынар эжеден бүгүнкү встреча боюнча отзыв. Кыздар, мен бүгүн жолугушууга келдим. Биякта көптөгөн күчтүү айымдар бар экен. Жашоолорун кандай өзгөрткөн жолдорун баарын айтып берди. Сонун медитация болду. Кыздар, келгиле ушундай жолугушуудан калбагыла. Өзүңөрдү сүйгүлө, жашооңорду баары өзгөрүлөт. Чоң рахмат. Бүгүн бизде сонун жолугушуу болду. Ошол боюнча менен отзывыңды айта кетсең, ой пикириңди. Бүгүнкү жолугушууга келгениме да абдан кубанычтамын. Себеби жакшы инсандар менен тааныштым. Жакшы эжелерден жакшы советтерди алдым десем жаңылышпайм. Эми ошону жашоомо колдонгонго аракет кылам. Аябай сонун болду бүгүн жолугушуу. Айгерим эже, сизге терең ыраазычылыгымды билдирем. Мындан кийин дагы сизден көптөгөн нерселер үйрөнгүм келет. Үйрөнөм деп алдыга максат койдум. Рахмат сизге. Бүгүнкү встречадан Кулкунайдан отзыв. Жолугуш кандай болду? Жолугушуу абдан сонун болду. Жакшы маанайда отурдук. Көп нерселерди үйрөндүк мындан дагы. Келгениме өкүнбөймүн. Буга жөнөткөн жолдошума да ыраазычылык билдирем. Балдарымды карап калганына. Рахмат, сизге дагы рахмат. 5-потокто курска катышкан Зарина эже сизден отзыв. Отзыв эми словами не передать. Девочки, прям ушундай встречаларга келип тургула. Өзүңөрдү жакшы жаңыланууга ачык болуп тургула. Айгеримдин сабактарына катышкыла, потому что өзгөрүүлөр 200%ке прям өзгөрөсүңөр. Вообще классно. Терең дем алабыз. Өпкө толуу дем алып, кичине кармайбыз. Демибизди кармап кое беребиз, чыгарабыз. Дагы ушул техниканы кайталайбыз. Это на видео? На видео снимать, да.
Алтынчы потоктун эң акчасы качкандан прям кубандыгы сначала кушкандай соом нур калган кичине белегим бармы белек болсо Ой, чоң рахмат. баардык билектериңизди куштайбыз бул эң биринчиси дагы бир сизге белегим бар астыр психолог деп айткам акыркы сабакта ошо астыр психологдон сизге бекер Астра психологтан бесплатная консультация подарок. мен Баштан. 5-нчи потокто курсума катышкан, 6-нчы потокто мен кураторум болгом. Эң сонунда баарыңыздар билесиздер, 6-нчы потокто кыздар баардыгы кеңеш алып, аябай сонун мектепте да болушту. Мен аябай ыраазымын ушул жашоомо келгенде. Мисалы кичине белегим бар, ошондо кандай белек алгым келип битеп деп жазгам да. Мынайга эң кичинекей белек. Китеп болгондо өлүп. Аябай жашадым.